Biz bunu Jaylo'da tuğanlar. Jetöy'ün üstünde bir Jaylo'ga geldik. Bu yerde bizden bir tanışımız var. Maksat degen ağız var Kölden, Jetöy'den. Bu жақта Tilego'larмен birgelikte geldik. Bugün күнгө ең акыркы чыгарылыш Maksat ağızın атарына келдик тугандар. Мал кайтарган жерине мына. Арчаларга жакын калдык. Maksat ağızın арашан койлору, жөнөкөй койлору да бар экен. Аларды бөлүп койду, жалаң арашандарын бөлүп чыгарды тугандар бул жакта. Эми сиздер арашан көрүңүздөр тугандар. Жайлоодо жүргөн жеринен көрүңүздөр. Өтө семиз койлор. Но таяк карманган агабыз Maksat ağızына. Ассаламу алейкум. Степая Поляна деген айылдан кышына келип тартканбыз. Өзүңүздөр билесиздер, көргөндөр билет. Азыр эми биринчи мына козудан баштайлы элек, бир рекорд жаратып келе жаткан козусу бар экен. Андан кийин койлорго акырын өтөбүз, суюлтуп көрсөтөбүз тугандар. Жайтта кандай жүрөт, бир кандай кочкор көрөт, ошолорду сурайбыз. Maksat кочкордун жанына жүрүң. Бул сиздин козуңуз, Канча айлык болду бул? 14-майда туылган, 11 килограмм туылган. 11 килограмм, Туылганда эле тарткан видеосун сизге салганбыз, ошол батыр. Ооба. Машалла, мына гарбаносы, өтө гарбаносы коз экен. 14-май күнү туылуптур. Буюрса 2 ай 10 күндүк экен, Бүгүн 23-бү? Бүгүн 23-июль. 2 ай 9 күн, 2 ай 10 күн экен, мындайча айтканда. Тугандар, машалла. 2 ай 10 күндүк коз. Машалла. Бул тушукту эрте чыгарып алып турган домпойт. Ооба, мунун атасы гарбаносто былтыркы съемкада тарткансың. Ооба. Ошол өзүбүздүн кочкордон буйрса. Кой өзүңүздүкү? Кой өзүбүздүкү. Сиз эми билесиздер, жана кой уйларын баарын сатып, жылкы уйларын баарын сатып кой алган адам деп айтасыз. Эми койду сатып алгансыз денесиң, туура? Ооба. Кимдин кою болуп калат мындай нерсе? Кой бул биздин жамааттан эле талай абыздыкы деп турат, талай абыз деген. Тигине кетип калды, Талай абыздан алганбыз. Муну рисковать этип алып алганбыз. Бир эмчеги жарабай калган, сүтөп кеткен мастит болуп. Анан бир эмчеги менен эле багат деп ушу рисковать этип алганбыз. Шүгүр Аллага мактоолор болсун. Жакшы баягы риск благородный делады. Берди, жакшы козуну берди. Бул эми биринчи төлөм менен эле буюрса актап кой десек болот да. Буюрса, Кана кой жибериңизчи. 2 ай 10 күндүк кой. Койлорго теле Maksat. Быйыл өзүңүз багып атасыз. Койчу өзүңүз. Ооба, өзүбүз. Ким бирөөлөрдүн да кошуп багып атасыз? Ооба, 2 жылдан бери ушул жамааттабыз. Жамааттын мүчөсүбүз. Анан айылда дагы бул Алтынбек деген инибиз болот, бул жигит. Бул жигит дагы ушу бизди көрүп кызыгып, бул жигитте баштап атат. Бул жигиттин да кою бар бул жерде. Жамаатта мына Бактабанын кою бар. Мына Бактабаздын, Торош Бактабаздын, талай абыздын кою бар. Ушу чогуу биргелешип бир жамаат болгондон ушул мени чабан кылып шайлап коюшкан. Жерде багабыз. Бул Сүттүү булак жайлоосу Светлая Поляна айылына караштуу. Бурган суу деген Октуча. Ушул жерде багабыз. Өтө ысык эмес, өтө суук эмес экен, Жакшы буюрса Кудай коткосун. Быйыл жаанчыл болуп, чөп да жакшы аябай сонду. Акыркы күндөрү гана кичине ысып атат. Бүт жак ысып атат. Шетте 42 градус. Жүрүңчү, койлоруңуз бир аралайчы. Канча коюңуз бар эле сизде? Матыш поголовье. Биздики баш аягы 50дөн ашкан. Анан кичине бая тазалап азайттык. Алганын алдык, сатканын саттык дегендей баягы эми сандан сапатка деп өзүң айтмакчы, Эсен батыр. Кичине аракет кылып атабыз, жакшыраактарын чогулткангачы. Күн ысык болуп бир аз башын жерге салып атат да. Ысынып атчакта. Бир суюлтуп бериңиздерчи, койлорду көрөлү мындай. Так. Maksat сиз койду чындап бирок кыштагыдан жакшы кылып койсуз, Ооба, буюрса жакшы. Быйыл жайыт аябай сонун буюрса. Жайыт сонун. Анан айыл өкмөтүбүз, жайыт комитетибиз да быйыл уруксат берип, сыртка алыскы жайлоого Кумтөрдүн жанына кетчүбүз. Бая өткөндө айткандым эле. Ооба. Анан быйыл бек айылга калууга уруксат берди, айылдын жакынкы жайлоолорго. Себеби баары бир бул таза кандуу кой болгондуктан кичине аялуураак болуп калат экен, суук жерге көп чыдам азыраак болот экен берки жөнөкөй койго карагандачы. Былтыр сырттан анчейин семирбей келген да. Быйыл жылуу жерден мына жылуу болуп көзүңүздө көрүп атасыздар, жакшы оңолду буюрса, Кудайым буюрса. Сиз эмне жүнү кыркан эмессиз буларны? Күзүндө кыркылган, анан биз жагы сыртка кетебиз го деп көбү кыркылган эмес, азыр эми четинен кыркып атабыз. Мына кыркылгандар көрүнүп турбайбы ушу? Бирок көп эле өз таштай баштаптыр, Ооба, сыйрылып. Түлөп. Түлөп мындай болуп туруп.
Мына туғандар. Сотқа кетебиз го деп ошо кырткан эмеспиз да, жылуураак барсын депчи, üşүбөсүн деп. Ал жерде эми 3800 метр деңиз деңгээлинен бийиктикте, ал жерде бир күндө 4 мезгилди көрсөтөт. Жазда болот, кышта болот, карда жаап ийет, жаанда жаап ийет дегендей. Анан ал жерге баягы жүнү менен эле барсак деп ойлогонбуз да. Анан Кудай жалгап быйыл уруксат берди. Биякка эле жакын жерге калгангачы. Анан Кудайым буйрса ушу биякта эле жайлай турган болдук, жайлата буйрса. Нерсе семиз экен э? Буйрса. Кандай кой туттуңуздар? Сиздикиби бул? Же сиздикиби? Бул биздики. Бул чоң го. Чоң койлордон бири. Жалбырак кулак. Жаңгактын жалбырагындай алып. Машалла. Канча бооз окшойт да булар бакта? Бооз окшойт. Üçüncü tut. Бул жанагы эмеден качкан да? Доллардан. Уштан качты. Туйт бооз. Тилего эми ушул жерде соодап жүрүңчү бир эми. Men расчетым боюнча августтун аяктап тut. 28. Оздан кармагыла жакшы. Bir ay e? Maşallah. Koy жүрөңүз. Сыргасы менен 3-чү туут кой. Maşallah. Evet. Koş. Сонун койлор экен го. Бир бул жака чугуй калабыз бирок. Кыйын болуп атат да көрсөтүш. Максат ага. Козулардан көрсөтүңчү. Мына козулар сиздикиби? Мына токтулар? Мына козулар биздики да бар, Вактабаныкы бар, мына жанагы жаматтыкы да бул жерде. 50 сиздики. 50 биздики буйрса. Мына козулар сизден да мына жүн узундар. Жүн узундар Вактабаныкы, биздики кыркылгандар. Мына кыркылгандарбы мыналар? Мына козулар, ургачы. Мыналар. Мыналар. Биз быйыл ысык боло баштаганда эле кыркып салдык да. Эртеле. Машалла, жүнү кыркылган жаш козулар. Бул кимдин козусу болду экен? Ургачы козу. Вактабан козу. Тумшугун. Не алайын отасыздар? Машалла. Дагы бир коз. Вактабан козулар. Вактабан козулар туган. Күзүндө чечилет, бир аз чоңойсун. Жежени күздө санаңыздар. Азыр кичирээк бир аз. Машалла. Ысыкта жакшы билинбей жатат да чоң койлор. Кош. Мына чоң кой экен мыналар, Кайсы кочкорду коебуз бир күздө, Максат. Былтыр өзүң тартып кеткен кочкорду эле коебуз, жанагы 11 килограммдын атасын эле кошобуз буюрса. Кайрылышсыз ал кочкорду. Кайрылы ошону. Ошону биринчи эле эксперимент катары ошону, анан дагы бир токтуну кошуп 2 тукум алып көрдүк да. Экөө тең жакшы түштү. 2 козу тең жакшы берди да. Анан ошону быйыл ошо кошобуз. Мына атасын, Мына бар. Мына Максат алган козулар мына. Сатыкка не бар сизде, Максат ага? Оппа. Ургач кармаңчы, көрсөтөлүчү козуларыңызды. Бөлүнгөнбү сүттөн? Энесине бөлдүк жакында эле бөлдүк. Машалла. Ушундай баш тумшуктары кочкордун алышып айтканда. Базардан сатабыз. 2 сан акы болду, Бу канча айлык? 3,5 айлык болуп калды. 3,5 айлык экен, орточо примерно туугандар. Ушундай экен. Машалла. Кой жибериң болду. Тилего мойнузундар кысылат экен, Адыңызбы? Кекиштеги. Кекиште кокосу аябагында чоң болуп окшойт. Кармадың эле коколонуп калат, жөтөлө берет да. Жөтөлүп муунуп кетет, Муунуп кетет. Мойнузундар ушундай болот экен. Машалла. Жакшы жайлоонун тартына сонунда буйса. Кыйналбадыңызбы? Жок, көнүп деле калдык былтырдан бери уже. Буга чейин деле мал багып келгенбиз да. Буга чейин деле уже малда жүргөнүбүзгө бир 6-7 жыл болуп калды. Анан Кудай кот калсын, жакшы быйыл уже көнүшүп калыптырбыз. Арашандар да бизге көнүшүп калыптыр дегендей. Жакшы буйса. Мойтке. Мол жагы ылдыйык толордой эле экен да, могу кокту эле уже жайлоодой болуп кетет экен, климат. Мунун үстү чоң түз, мунун үстү.
Тегиздик бе? Түз, чоң түз, ошол жерге жайылат. Биздин жайлоо ушу соору деп коет, мунун үстү ошол жака жайылат да. Неге айылга жакын экен, машина келет экен туугандар. Келип кетет экен. Койлор еттүү. Качан чесем бул дыйга? Буюрса сентябрда аяктап түшөбүз го, койлогабы? Сентябрда аяктап түшөбүз. Кочкор ошондо койт. Ошондо кошобуз сентябрда аяктап. Машалла, мына туугандар. Саткан эмне бар эми? Сизден эмне алсак болот эмес? Сатка келип, эми баасын чыгарганды сатып эле атабыз чыгынып. Козулардан саттык, уже бир 10 чактыны саттык. Эркектердиби? Кочкорлордон саттык дегендей ошо буюрса. Ал ошондо только эркек козулар сатайын деп атасыз. Ургачыларын деле сатып атабыз. Эми баасын чыгарса баягы жакшы баа берсе бере беребиз да. Болду, Айга болду. ордун ала беребиз дегендей. Туугандар, азыр биз эркек козуларына көрсөтөбүз ылдыйда. Сүттөн бөлүнүптүр. Бир гана козусу койлор менен, калганы өзүнчө экен. Алар да буюрса көрсөтүп беребиз. Мына арашан койлорун көрдүңүздөр жайлоодон. Баары бир жүргөн үчүн мындай бирдей болушу мүмкүн. Жөнөкөй кой кош кой болсу да мындай. Арасынан билинмек. Булар баягы көзгө кадимгидей эле көрүнүп атат да. Баары чоң болгон үчүнчү. Жөнөкөй кой. Арасында бир кой кош койсок болмок экен. Туугандар, жайтта кандай? Кыйнабай элебиз? Жете атасызбы? Арашандарга кууп. Булар спортсмен кылды 2 жылдан бери. Катуу басат, бирок чын катуу басат. Меринос жок карабыңыздан? Эрки койдон катуу басат. Кандай? Мериностор жок карабада? Эми жөнөкөй койдун арасында бар, жөнөкөй койдун арасында мериностор деле бар, бирок булар Калып кетип кыйнабайбы дейм да. Биздин койлор негизи 2 топ болуп жүрөт да. Булар алдыда жүрөт постоянно. Булар 2 айланганда калгандар 1 айланат да, баягы түздүп атпайбы? Сооруну булар 2 айланат, тигилер 1 айланат да. Тез басат дең. Тез басат. Кисаар туугандар. Ушундай чоң койлор, муну эт жана май баатындагы койлор өз тез басат билесиздер. Атты өлө чарчатат. Аттын шору да булар, аттын шору. Өлө тез басат, шип эт. Катуу басат. Арышы узун. Ширактары узун. Машалла. Былтыр булар эме көргөн, Сары жазга барып, сыртка барган, Арабел жайлоосуна барган. Эми баарыбыз көрдүк эми. Туугандар, биз камераны өчүрүп соода мода кылалы. Силер да жайыттан көрдүңүздөр, арашан тоого болбойт дегендер, бир көрүп алыңыздар. Тоого аябай сонун болот. Любой мал адаптациясы любой жерде жүрөт, Любой жерде. Былтыр сыртты да көрүп келдик, мына аман эсен барып жакшынакай барып. Былтыр сиз айттыңыз, Сыртта баягы өтө суук жерде жүрдүм, эртемен эле бөлүнүп эле жөнөкөй койлор тип калып кетип ылдыйда калып, булар аскандагын астына кетип калат деп. Булар бийик деп оттошот экен да, бийик деп. Анан баары бир негизи малга жылуу жер жакшыраак болот экен баары бир. Ал жерге баягы быйыл эми уруксат алып калдык деп атпаймынбы ошо. Бул жылуу жерге калгандын да белгиси болуш керек. Бул койлорубуз быйыл эрте эттенди да. Анан анын үстүнө жаанчыл болуп да чөп жайыт аябай сонун быйыл. Сонун жана. Агы эми суук жерде баягы энергиясын эле жылууланганы кетире берсе. Бирок суук жерде дагы өйдө да жүрүп кетип калат. Ооба, алар баягы булар бир канын жылытып алып туруп оттошобу билбейм да. Биринчи басышат, аябай басышат. Андан кийин анан оттошот да. Максаты былтыр жайдары кой алып тажадыңыз эле, Сыртта. Булар менен экиге бөлүнөбүр. Жайыт жакын экен да сиздики. Азыр мына бул жерден кой беребиз. Бул окту менен өрдөп чыгат деле, үстүндө түзгө жатышат, түздө. Карагай бар ал жерде, арча бар, ошолорго көлөкөлөп жатышат күндүзү. Бадалдуу беттери бар, мындай октунун аркы беттери. Аларга киришет баягы күн ысыкта. Абетте келип кетесиз. Абетте таштап коюп келебиз. Келип абеттибизди кылып алып чыксак, бир 1-2 саат үйгө салып алып чыксак, анан как раз баягы күн серүүндөп калган, булар оттогон чыгып калган болот да. Расчет менен чыгабыз да. Болду. Ит куш тийбейт. Кудай сактасын, тынч эле. Иттер бар. Иттер бар бузда. Ана. Койлорду анча тутуп, мунулар токтулар экен. Муну токту. Жакшы эле көрүнүп калыптыр, короңуз, Буйрса. Биз баягы бир топ селекция жолу менен бир топ иргедик былтырдан бери. Былтыркы съемкадан кийин дагы элди көрөт экенсиң, жана выставкаларга бардык. Баягы эми өзүбүз малыбыз алып барбасак да көргөнү бардык, көрүп, элди көрүп, баягы сознание өсүп дегендей башкаларды көрүпчү. Анан баягы кызарса эле арашан деп кармап жүрө бербей, баягы майдарактарын сатып, ордуна 2-3 сатып, ордуна бирди алып дегендей ошондой кичине баягы сандан сапатка жакшылап өткөнгө аракет кылып атабыз да. Буюрса сиз дагы эми ушу 500 кармасаңыз 200 кой кармайын деп расчет атасыз да. Буюрса, хыныгын ала баштадык.
иргелип калыптыр сиздики да. Буюрса жакшы. Тилеган кубөтчү дейсиз 1-2 жылда. Буюрса. Чын тилеган кубөтчү дейсиз 1-2 жылда. Намыса туугандар, биз калган ишти бул жактан бүтүрөбүз. Коз-кочкорлордун баарын көрсөтөбүз же башка видео кылып чыгарабыз буюрса. Жаккан болсо байланышыңыздар. Мушу койлордун эркек козулары сатылат туугандар. Сатылат экен. Ылдый көрсөтөбүз. Анан мондай көрүп, жайлоосуна келип, чоң койлорун көрүп, баягыдай тандап алам, кой кылам десеңиздер, анда аны индивидуально өзү менен жеке сүйлөшүңүздөр. Биз жылга чейин эркек козуларды көрсөтүп коелам, да? Эркек козулардан тандап алыңыздар. Барбы жакшылары? Бар буюрса. Болду, уруктука. Буюрса жакшы. Болду туугандар.